Бүгүнкү уктуруубуз көптөрдү таң калтырышы мүмкүн. Анткени көпчүлүк таптакыр оюна да албаган, балким эч качан укпаган, маани бербеген баалуулук жөнүндө сөз болмокчу. Балким аны баалуулук деп дагы эсептешпейт чыгар. Анткени менен ал баалуулук дагы ар бир адам үчүн абдан зарыл экендиги талашсыз. Эмесе ал кандай баалуулук дей турган болсок, ал өзүн өзү сүйө билүү баалуулугу. Өзүн өзү сүйүү тууралуу ыйык китепте эмне деп айтылат? Ыйык китептен адам өзүн өзү кандайдыр бир деңгээлде жакшы көргөнү орундуу, түгүл зарыл экендигин билүүгө болот. Бул өз ичине өзүнө өзү кам көрүүнү, өзүн өзү сыйлоону жана баалуу экендигин сезүүнү камтыйт. Ыйык китепте өзүмчүлдүк даңазаланбайт. Андан адамдын өзүн өзү сүйгөнү тийиштүү орунда турушу керектигин билүүгө болот. Эң биринчиден биз кимди сүйүшүбүз керек? Албетте Кудайды сүйүү керек. Кудайга болгону сүйүү жүрөктөн чыгышы зарыл. Кудайыңды бүт жүрөгүң менен сүй деген осуят эң биринчи жана абдан маанилүү осуят экендиги ыйык жазууда айтылган. Марктан жакшы кабар 12 бөлүм 28-30 аяттарды карап көрсөк болот. Ал эми экинчи маанилүү осуятта жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй деп айтылат. Марктан жакшы кабар 12 бөлүм 31 аят. Ыйык китепте өзүн өзү сүйүүгө байланыштуу осуят жок болсо да, жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүй деген осуяттан адамдын өзүн өзү орундуу деңгээлде сүйгөнүнүн жана сыйлаганынын жаман жери жок экендигин, ал тургай пайдалуу экендигин билүүгө болот. Ишенген адамдарга эң негизги үлгү дайыма Иса Машаяк. Ал Кудайды, жакындарыбызды, өзүбүздү кандай деңгээлде сүйүшүбүз керектигин көрсөткөн жана өзүнүн жолун жолдоочуларга дагы анын үлгүсүн карманыш керектигин айткан. Иса башкаларга кам көрүп, түгүл өз өмүрүн берүү менен жакындарын сүйөрүн иш жүзүндө көрсөткөн. Ал эс алууга, тамактанууга, шакирттери жана анын жолдоочусу болгусу келгендер менен бирге болууга убакыт бөлүп, өзүн орундуу деңгээлде сүйөөрүн көрсөткөн. Башкаларды сүйүүнү өзүн өзү сүйүүдөн жогору коюу, бактысызыраак кылып, өзүн өзү сыйлоо сезимин төмөндөтүп салабы деген суроо туулат. Жок. Анткени Кудай бизди өзүнө окшош кылып жараткан. Ал эми башкаларды жан аябастык менен сүйүү Кудайдын эң негизги сапаты. Бул биздин башкаларды сүйгүдөй болуп жаралганыбызды билдирип турат. Албетте өзүн өзү сүйүү маанилүү, бирок биринчи кезекте Кудайды сүйсөк жана башкаларга дайыма жакшылык кылууга умтула турган болсок, бактылуураак болобуз. Ыйык китепте айтылгандай, алганга караганда берген бактылуу. Бүгүнкү күндө көптөр биринчи кезекте өзүңдү ойлосоң, анан гана бактылуу болосуң деп айтышат. Алардын жашоосунда биринчи орунда жакындарын сүйүү эмес, өзүн өзү сүйүү турат. Бирок жашоо турмушка байкоо жүргүзө турган болсок, ыйык китептеги ар бир адам өзүнүн эмес, башканын пайдасын көздөсүн деген кеңешке ылайык иш кылгандардын ден соолугу жакшыраак болуп, өздөрүн бактылуураак сезерине ынанабыз. Анда эмесе, азыр өзүн сүйүү жөнүндө айтылган таасирлүү фразалардан окуп көрөлү. Эң чоң күрөш бул өзүңдү сүйүү. Ийгилик бул өзүңдү сүйүү, жасаган ишиңди сүйүү жана аны кантип жасоону билүү. Өзүңдү кандай болсоң ошондой сүй. Өзүңдү эч качан башкалар менен салыштырба. Өзүн кабыл алган адам өзү менен тынчтыкта болот. Ааламдын жыргалчылыгына чексиз салым кошкон болот. Ар бир адам өзүнүн ички жана жеке чыр-чатактарына көңүл бурат жана дүйнөдөгү чыр-чатакты миллиондун бөлүгүнө кыскарткан болот. Өзүңүздү кабыл алыңыз, өзүңүздү сүйүп, алдыга умтула бериңиз. Эгер сиз учууну кааласаңыз, анда сизди оорлоткон нерседен баш тартууга туура келет. Алгач өзүңүздү сүйүңүз, ошондо калгандардын баардыгы сизди ээрчишет. Бул дүйнөдө бир нерсе кылуу үчүн чындыгында өзүңдү сүйүшүң керек. Өзүңдү сүйүү бул өмүр бою улана турган романтиканын башталышы гана. Өзүн баалабаган адам эч нерсени, эч кимди баалай албайт. Эгерде биз өзүбүздү таптакыр сүйбөсөк, эч качан эч нерсени сүйө алмак эмеспиз.
Эгерде сизде сүйүү жөндөмү болсо, анда алгач өзүңүздү сүйүп баштаңыз. Өзүмдү сүйө баштаганда мен башкача жашоого умтулууну токтотуп, айлана тегерегимдин бардыгы мени өсүүгө чакырып жаткандыгын байкадым. Бүгүн мен аны жетилгендик деп атайм деген экен бир ойчул. Бардык сүйүү ички сүйүүдөн башталат. Өзүңүздүн гүлдөрүңүзгө кандай кам көргөн болсоңуз, өзүңүзгө да ошондой эле кам көрүңүз. Жоош, этият болуңуз, сергек болуп, уялбай гүлдөй бериңиз. Өзүн жана башкаларды сүйгөн адамдын жүрөгүндө эч качан чектөө дагы, тоскоолдук дагы болбойт. Сизде боло турган эң маанилүү мамиле бул өзүңүз менен болгон мамилеңиз. Өзүңдү сүйүү бул жашоонун бардык механизмдеринин эң негизгиси. Эгер сиз өзүңүздү сүйө албасаңыз, анда башкасын да сүйө албайсыз. Чыныгы сүйүү сиз өзүңүздү толук кабыл алганыңыздан башталат. Андан кийин ошондо гана сиз башка адамды толугу менен сүйө аласыз. Жакыныңды сүй, ооба, бирок биринчи өзүңдү сүй. Жашооңдогу ар бир бактылуу учурдан ырахат алууга өзүңө мүмкүнчүлүк бер. Ар бирибиз өзүбүзгө боорукердик менен мамиле кылуунун, өзүбүздү кечирүүнүн жана албетте өзүбүздү сүйүүнүн маанилүүлүгүн билишибиз керек. Башкаларды сүйүүдөн же башка адамга сүйүүңдү сунуш кылуудан мурун эң биринчи өзүңдү сүйүшүң керек. Өзүн өзү сүйүү бул өзүң жөнүндө бардыгын сүйүү. Башка адамдарды басынтуунун же манипуляциялоонун таптакыр кереги жок. Жөн гана өзүңдү сүйө бил. Ошентип, өзүн өзү сүйүү деген эмне жана ал эмне үчүн маанилүү? Өзүн өзү сүйүүгө жана өзүнө өзү боорукер болууга жетишүү бул укмуштуудай жакшы сезим. Бул өзүмчүлдүк эмес. Эмнеге татыктуу экенин адам билсе, мына ошол үчүн өзүнө милдеттүү. Өзүңө кам көрмөйүнчө башка эч кимге кам көрө албайсың. Өзүңө ушундай кыла албасаң, башка адамдарга кантип боорукердик көрсөтө аласың? Өзүңө өтө катаал болсоң, башкаларга кантип жардам бере аласың? Өзүңдү сүймөйүнчө башканы дагы сүйө албайсың. Өзүн баалап, өзүнө өзү боорукер болуунун 3 компонентин карап көрөлү. Биринчи, эстүүлүк. Бул өзүбүздү билүү жана берилген кырдаалга толук катышуу. Бул бизге кандайдыр бир жагдайга ашыкча реакция кылбоого мүмкүнчүлүк берет. Бул татаал эмоцияларды баштан кечирип жатканыбызда аң сезимдүү болууга жардам берет. Экинчи, өзүнө өзү боорукер болуу деген бул өзүңө жакшы мамиле кыла билүү деген. Көбүнчө биз ката кетирген учурубузда өзүбүздү өтө эле катуу күнөөлөп жиберебиз. Өзүбүзгө боорукердик менен мамиле кылуу биз да ката кетиришибиз мүмкүн экендигин моюнга алып түшүнүү болуп эсептелет. Үчүнчү, жалпы адамзат бул биз жагымсыз эмоцияларды сезе алаарыбызды жана бул жашоонун бир бөлүгү экенин таануу жана моюнга алуу үчүн колдонулган термин. Мына ушул 3 компонентти тереңирээк түшүнгөнүбүздөн кийин бул бизге өзүбүзгө эле эмес, башка адамдарга дагы боорукер болууга жардам берет. Ал эми биздин жыргалчылыгыбыз үчүн өзүн өзү сүйүү канчалык маанилүү? Эгерде биз өзүбүздү сүйүүнү практикалай турган болсок, бул жалпы жыргалчылыгыбызга кандай салым кошо алат? Бул жерде жооп жөнөкөй эле. Эгерде биз өзүбүздү өзүбүз сүйүүнү жана өзүбүзгө өзүбүз боорукердик кылууну колдоно турган болсок, анда өзүбүздү жакшы жана бактылуу сезе алабыз. Мына ушуларды билбей туруп, өзүбүзгө катуу болуп, стресс жана кайгыны кошуп алышыбыз мүмкүн. Ушундан сактанган өтө зарыл. Эгерде биз өзүбүздү сүйө баштасак, жашообуз жакшырып, бактылуу боло баштайбыз. Анда адам өзүн сүйүүнү кантип баштоо керек? Кээ бирөөлөр ойлошу мүмкүн, өзүңдү сүйүшүң керек же боорукер болушуң керек деп айтуу оңой, бирок бул оңой менен жасалбайт деп. Түшүнүктүү эле нерсе. Өзүн сүйүүнү ар бир адам бир заматта эле үйрөнө албайт. Биз дагы дароо эле өзгөрө албайбыз жана өзүн өзү сүйүүнү кантип практикалоону дароо эле биле койбойбуз.
Биз өзүбүздү кабыл алышыбыз керек жана өзүбүздүн сүйүүбүздүн үстүндө иштей билишибиз керек. Эгерде биз кайсы тармактарда иштеш керектигин билсек, бул эң сонун болмок. Биз аларды тизбелеп, аны сактоо менен баштай алмакпыз. Урматтуу угармандар, урматтуу замандаштар, эгерде сиздер өзүңүздү сүйүү жөнүндө кыйналып жаткан болсоңуздар, анда кызматчыларга кайрылып кеңеш алып көрсөңүздөр болот. Ыйык жазуудагы Жакып 1-бөлүм 5-аятта кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына берешендик менен жемелебестен бергени Кудайдан сурасын, ага берилет деп жазылып турат. Ал эми ыйык жазуунун ар бир сөзү, ар бир тамгасы тирүү жана чындык. Ал күчкө ээ. Демек, биз акылмандыкты өзүбүздү сүйүүдө дагы Кудайдын өзүнөн сураганыбыз абзел. Ал эми акылмандуулук болсо, адам өзүн сүйүүнүн үстүнөн көбүрөөк иштеши үчүн жардам берет. Өзүн көбүрөөк сүйүүгө 5 сонун кадамды карап көрөлү. Бул кадамдарды жасап көрсөк болот. Өзүбүздү көбүрөөк сүйө баштаганыбызды сезе баштайбыз. Сиз берип жаткан сүйүүңүзгө татыктуу экениңизди дайыма өзүңүзгө эстетип турсаңыз болот. 1 кадам: эч качан өзүңүздү башкалар менен салыштырбаңыз. Сиз уникалдуусуз, ошондуктан өзүңүздү жакшы көрүшүңүз керек. 2. Жакшылап ойлонуп, тили заар, сөздүү, сиздин тынчтыгыңызды бузган адамдарды жашооңузга кийлигиштирбеңиз. Өзүңүздү 1 орунга коюңуз жана психикалык ден соолугуңузга кам көрүңүз. Өзүңүздү уулуу адамдардан сактаңыз. 3 кадам: өзүңүздү 1 орунга коюңуз. Сураныч: 1 өзүңүзгө бир нерсе сатып алсаңыз, анда капаланбай эле коюңуз. Бактылуулукту 1 орунга койгуңуз келсе, эч качан капаланбаңыз. Сиз бактылуу болууга татыктуу болуп жаралгансыз. 4 кадам: жашооңузду башка адамдардын стандарттары менен ченеп жашабаңыз. Кудайдын стандартына, Кудайдын тартибине ылайык келсеңиз, анда жашай бериңиз. Башкалардын пикири боюнча өзүңүздүн жашооңузду куруунун кажети жок. Алар сизге ээ эмес. Эгерде сиздин жашооңуз ыйык сөзгө каршы келбесе, анда ал жашоону ырахаттанып жашай бериңиз. 5 кадам: эгер ката кетирип алган болсоңуз, өзүңүзгө өтө катуу мамиле кылбаңыз. Эсиңизде болсун, эч ким идеалдуу жана жеткилең эмес. Биз бардыгыбыз ката кетиребиз. Өзүңүздү кечириңиз жана бул тажрыйбаңызды жакшыраак болуу үчүн колдонуңуз. Башкалар менен дагы бөлүшсөңүз болот. Ооба, мен ката кетирдим, бирок бул ката менин ким экендигимди аныктай албайт деп ойлоңуз. Мен өзүмө боорукер болушум керек деп өзүңүздү сооротуп туруңуз. Мен өзүмдү Кудай кандай кааласа, ошондой сүйгүм келет деп өзүңүзгө айтып турсаңыз да болот. Ооба, өзүңүзгө катаал болбоңуз. Анткени сиз дагы өзүңүздүкү эмес, Кудайдыкы экениңизди унутпаңыз. Анан Кудай жараткан башка адамдарды сактагандай эле өзүңүздү дагы сактай билиңиз. Кудай жараткан башка адамдарды баалагандай эле, мисалы балдарыңызды, ата-энеңизди, жубайыңызды, курбу досторуңузду, туугандарыңызды ардактагандай эле өзүңүздү дагы ардактаңыз. Өзүңүздү дагы аяңыз. Башкаларды этиеттегендей эле өзүңүздү дагы этиеттеңиз. Анткени бир дагы адам өз каалоосу менен боюн бир карыштагы өстүрө албастыгы, бардыгы Кудайдын гана колунда экендиги эч качан эсибизден чыкпашы керек. Ошондуктан мен өзүмдүкү эмесмин. Мен башкаларга эле эмес, өзүмө кандай мамиле кылганым үчүн дагы Кудай алдында жооп берем деген жоопкерчиликти акылга сактаган туура. Көпчүлүк учурда адамдар башкаларды сүйүүгө көбүрөөк басым жасап, өзүлөрүн унутуп коюшат. Албетте башкаларды сүйүү, сыйлоо эң жакшы сапат болгондугуна карабастан, адам өзүн дагы эстен чыгарып койбошу керек. Жогоруда айтып кеткендей, өзүнө өзү тиешелүү эместигин түшүнүшү керек. Өзүн урматтай билүү менен өзүмчүлдүктүн айырмасы асман менен жердей. Өзүмчүл болбой туруп эле өзүн сүйүүгө толук мүмкүн. Забур китебиндеги 30-бөлүмдүн 2-аятынан 7-аятына чейин угуп көрөлү. Теңир, сага таянам, эч качан уятка калбайын. Мени адилеттигиң боюнча куткар, мага кулак сал,
мени куткарууга шашыл, мага таштай бекем чеп бол, мени сакташ үчүн мага башпаан алай турган үй бол. Анткени сен менин асказоомсуң, чебимсиң. Өз ысымың үчүн мени жетеле, мени башкар, мени жашыруун жайып коюшкан тордон чыгар. Анткени сен менин таянычымсың. Ошентип өзүбүздү сыйлоого, өзүбүздү сүйүүгө, өзүбүздү кадырлоого үйрөнүп, дайыма Кудайды таяныч кылалы. Анткени биз өзүбүз дагы өзүбүздүкү эмес, Кудайдыкыбыз. Өзүбүздү кантип сүйүп баштоо тууралуу жараткан эгебиздин өзүнөн акылмандыкты сурап алалы. Анткени сиз дагы башкалардай эле кайталангыс болуп жаралгансыз. Демек, өзүңүздү дагы урматтап, өзүңүздү дагы баалап сүйө билиңиз. Бул дагы эң чоң өзгөчө баалуулук болуп саналат жана өзүн урматтап, өзүн сүйө билүү адамдын тагдырына албетте таасир этет.